Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз адам жана коом сабагынан жаран, бийлик, демократия деген теманы көрөбүз. Сабагыбыздын максаты жарандын укуктары жөнүндө билесиңер, демократиянын принциптери, демократиянын баалуулуктары, бийликтин бутактары, жарандык жөнүндө маалымат аласыңар. Жаран, бийлик, демократия деген терминдерди түшүнөсүңөр. Демократиялык баалуулуктарды бийик туткан активдүү жаран болуп тарбияланасыңар. Жаран деген ким? Жаран белгилүү укуктары жана милдеттери, өз иш-аракеттери үчүн коом алдына жоопкерчилиги бар, эркин көз карандысыз инсан. Жаран бул кайсы бир мамлекетке берилгендигин сактоого милдеттүү жана ал өлкөдө туулгандыгына байланыштуу ошол мамлекеттин коргоосунда болууга укугу бар адам. Жаранга тиешелүү укуктар берилет. Демек, жарандык бул жарандын статусу болуп саналат. Ал статусу укуктарды жана артыкчылыктарды берет. Ошону менен бирге эле бир канча милдеттерди жүктөйт. Жаран саясий процесстин өз алдынча каарманы катары салыштырмалуу түрдө жакынкы жылдардын аралыгында эле пайда болду десек болот. Республикалык башкаруу формасындагы жаран менен мамлекет батышта жана чыгышта бир мезгилде болбосо да жаңы саясий мезгил башталгандыгынын белгиси катары болуп калышты. Орто кылымдардагы Европадагы революциялардан тартып 2011-жылы жазында болуп өткөн араб өлкөлөрүндөгү саясий чоң өзгөрүүлөр жарандардын саясий аң сезиминин калыптангандыгын көрсөтө алды. Эреже катары саясий өз ара аракеттенүүнүн көнүмүш субъектилери катары мамлекет, улуттар, коомдор, эл аралык уюмдар, өлкөлөрдүн лидерлери, президенттер, премьер-министрлер, монархтар катыша алат. Бийликтин мындай координаталарында бир катар юридикалык жана жеке мүнөздөмөлөргө ээ. Өзүнүн мамлекет жана коом менен байланыштын белгилүү бир саясий чектердин алкагын аныктаган адам өзүн жаран деп атай алат. Бийлик деген бийлик бул башкаруу же буйруу менен бирөөнүн аракетин өз эркине баш ийдирүүгө мүмкүнлүгү бар бедел күч бийлик деп аталат. Бийлик 3 бутакка бөлүнөт. Мыйзам чыгаруучу, аткаруучу, сот бийлиги болуп. Мыйзам чыгаруу бийлигине Жогорку Кеңеш, аткаруу бийлигине өкмөт жана жергиликтүү башкаруу органдары, сот бийлигине Конституциялык сот, Жогорку сот, арбитраж соту, жергиликтүү жана башка соттор жүргүзүп ишке ашырат. Бийликти бөлүштүрүп алуу менен республикалык башкаруу элдик өкүлчүлүктүн өнүккөн системасы анын ишке ашырылышынын көрүнүшү болуп саналат. Демократия деген демократия бул мамлекеттин түзүлүштүн, конституциянын жана мыйзамдардын үстөмдүгү, элдик бийлик жана плюрализм, жарандардын эркиндиги жана теңдиги, адам укугунун кол тийбестиги өңдүү принциптердин таандышына негизделген түрү бул демократия. Демократия грек тилинен алганда demos эл, кратос бийлик, эл бийлигине негизделген саясий түзүлүштүн формасы. Демократияда эл бийликтин негизги булагы, аныктоочусу катары танылат. Мамлекеттик бийликтин негизги органдары шайланат. Граждандардын тең укуктуулугу, чечимдерди кабыл алуу, азчылыктын көпчүлүккө баш ийиши, азчылыктын укугунун корголушу жана башка камсыз болот. Демократиянын тарыхы байыркы батыш цивилизациясынын мезгилинен башталат. Батышта демократия түшүнүгү байыркы Грециядагы шаар мамлекеттердин өнүгүшү менен коштолот. Азыркы демократиянын калыптанышына жана бекемделишине адамдын табияттан берилүүчү жашоого, эркиндикке жана жеке менчикке болгон идеялары чоң түрткү болгон. Либералдар жеке адамдын кызыкчылыгын жогору коюуну көздөсө, демократияда тескерисинче эл бийлигин, атуулдардын саясий теңдигин, азчылыктын көпчүлүккө баш ийишин жогору коет. Демократиянын ар кандай формалары жана институттары болушу мүмкүн. Бирок демократиянын талаптарына жооп берүүчү жалпы нормаларды, баалуулуктарды, принциптери бар. Алар биринчи кезекте адам укуктарын жогору коет. Тең салмактуулукту кармап турган өз алдынча, бирок бири-бири менен байланыштуу болгон бийликтин 3 бутагы бар. Аларды билесиңер, алар мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бийлиги. Демократиянын негизги принциптеринин бири ар бир атуу мыйзам алдында бирдей жооптуу жана тең укуктуу. Магымдуулук принциби. Демократиянын алмаштырылгыс шарты. Азырынча демократиянын принциптерин толугу менен ишке ашырган бир да өлкө жок. Демократиянын принциптери.
Демократиянын принциптери болуп, бул эл бийлиги, шайланган өкмөт, азчылыктын укуктарынын корголушу, адам укуктарынын жана эркиндиктеринин кепилдиктери, эркин жана акыйкат шайлоолор, мыйзам алдында бардыгынын теңдиги, көз карандысыз сот, плюрализм, көз каранды эмес массалык маалымат каражаттары, кызматташтык, жарандардын саясий партияларды, коомдук уюмдарды түзүү мүмкүнчүлүктөрү булар демократиянын принциптери болуп саналат. Демократиянын баалуулуктары тең укуктуулук, адилеттүүлүк, башкарууга катышуу, укуктар менен эркиндиктердин бузулуусуздугу, адам өмүрү, эркиндик, жекече турмуш, жарандык, бийликтин эл алдында эсептешип туруусу, өз алдынча башкаруу, адилеттүү сот, бийликти кыянаттык менен пайдалануудан коргонуу. Булардын бардыгы демократиянын баалуулуктарына кирет. Теманы бышыктайбыз. Жаран деген сөзгө аныктама бересиңер, демократиянын принциптери жана баалуулуктарына дагы эмнелерди кошсок болот? Оюңарды толуктайсыңар. Тапшырма, терминдерди жаттайсыңар. Демократия жана бийлик жөнүндө эссе жазасыңар. Сабагыбыз аягына жетти. Саламатта болуңар.